Саламатсыңарбы, эфирде Политклиника медиасынын сереп берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Ошондой эле өкмөттүн жаңы курамы бекитилди. Кыргызстанга кандай өкмөт керек? Өкмөттүн курамын түзүүдө кандай жагдайлар эске алынбай калды? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто саясатчы аналитик Сейтек Качкынбай болмокчу. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Алгач эле суроом, ушу премьер-министрди кайсы критерийлер боюнча тандап алды деп ойлойсуз? Эми кымбат айым, негизи кандай десем, биз азыр жаңы конституцияны кабыл алабыз деп кечээ референдум өткөрдүк. Ага ылайык биз азыр президенттик башкарууга барабыз деп атабыз да. Бирок азыр биз өкмөттүн курамын түзүп атабыз, бирок мындайча айтканда эски конституция боюнча да. Бул жерге министрлер мурдагыдай эле президенттин сунушу менен парламент бекитип берген деп атат да. Мындайча айткандачы. Ошон үчүн премьер-министр дагы деле мындайча айтканда президенттин же таанышы, же досубу, же кандайдыр бир жакшы санаалашыбы президент тарабынан мындай сунушталган киши болуп атат да. Анан ал кишинин профессионалдык сапаты же болбосо дарамети тууралуу мен азыр бүгүн эч нерсе деп айта албайм. Себеби сөздүн ачыгы мен премьер-министрди мындай мурда тааныш эмес экенмин, чынындачы. Негизи премьер-министр деген кызмат өзү керекпи, керек эмеспи? Эгер керек болсо, аны алып келүү принциби эмнеге таяныш керек деген нерселерди кайсы мыйзамга таянып, же болбосо кайсы конституцияга беренесине таянып, негизи ал эгер келе турган болсо, ал саясий фигура болобу, же менеджер болобу деген маселелердин тегерегинде мына функционалдык милдеттери жөнүндө мындайча айтканда биз талкуулап, ошону анализдесек, мындай бир топ биздин максатыбызга ылайыгыраак болобу эле дегеним да. Ушул премьер-министрлик кызмат бизге Кыргызстанга керекпи? Премьер-министрлик кызмат эми негизи президенттик башкаруу дегенде дагы бул президенттик башкаруунун бир нече модельдери бар да. Франция модели бар, Түштүк Кореяныкы бар, мисалы Американыкы бар, үчөө-үч башка. Америкада мисалы премьер-министр деген түшүнүк жок. Ал жерде вице-президент деген бар. Мындайча айтканда президент бардыгын өзү башкарат да. Бардык жоопкерчилик өзүндө. Ал жерде бирок Америкада андай болгону менен ал жерде бийликтин үч бутагы бирин-бири моундай тим эле капталдан мындай аңдып тургандай бирин-бири контролдоп турат да. Бул ошол парламент, конгресс, ошол президент, аткаруу бийлиги, анан сот бийлиги, үчөө тең бирин-бири мындай аңдып турган үчүн биз айта алабыз да, бул ушундай президенттик башкаруу деп. Түштүк Кореяда мисалы премьер-министр бар, бирок ал мындайча айтканда секретардын эле кызматын аткарган сыяктуу да. Мындайча айтканда эч кандай мындай функционалдык милдеттемелери, мындай саясий укуктары же болбосо бир саясий лидерлик кандайдыр бир позициясын биз билбейбиз да. Мындай эле символикалык эле жерде турат да. Ошон үчүн керек болсо бүгүн көпчүлүгү Түштүк Кореяда премьер-министр бар экенин да билишпейт да, мисалычы. Буга чейин канча мисалы Пак Чон Иден бери Пак Чон Иди атып салды туурабы? Ал бийликте 15-17 жыл көгөрүп туруп алганда аргасыз анын өзүнүн жанында эле жүргөн жардамчысы кийин атып салды. Андан бери бул бүгүнкүгө чейин канча президенттер камалып келет. Мындайча айтканда премьер-министрлердин жоопкерчиликти сурап, же болбосо премьер-министр жөнүндө Кореяда бир дагы мындай скандал талкуу болгонун биз билбейбиз. Бардыгына президент жооп берип жүрөт да өзүчү. Ошон үчүн премьер-министрдин бар жок экени деле белгисиз. Ал эми мисалы Францияны алып карап турган болсок, Францияда бул жарым президенттик башкаруу, бирок парламентте дайыма про-президенттик күчтөр негизинен доминанттык кылган үчүн Францияда буну cohabitation деп коет. Немеде негизи политологияда cohabitation, мындайча айтканда экөө бирге жашай алуу мүмкүнчүлүгү деген түшүнүк бар да. Ошого бул жерде бирок Францияда бирок
пропрезиденттик күчтөр парламентте доминанттык кылган үчүн бул функция толугу менен президенттик башкаруу катары функциясын аткарат дагы. Биз Францияны дагы бүгүнкү күндө мындайча айтканда биз толук президенттик башкаруу сыяктуу эле карап жүрөбүз да. Бүт жоопкерчиликти президент мындай мойнуна алган да. Биз ал жерде премьер-министр бар жогун да билбейбиз деле керек болсочу. Ошол сыяктуу бүгүн да биз мына ушунчалык референдумга барып аткандан кийин демек бизге негизи премьер-министрлик кызмат мен ойлойм кереги жок деп ойлойм да. Бизде болсо бул кайра эле мурда 30 жылга чейинки мына биз өзүбүздү алдаган күнөөкөр ба орусча айтмакчы инглизче муну scapegoat деп коет. Күнөөлүү эчки деп коет го. Мындайча айтканда күнөөкөр эчки сыяктуу курмандыкка чала турган бир нерсе болсо, могу колунан иш келбептир деп эле күнөөлөп кое тургандай болуп калып атат да. Ошондой болбосун десек, чындап эле мен үмүт кылам. Бул азыр убактылуу депчи булар делечи. Азыр биз жаңы конституциянын нормасына премьер-министр мындай сунушталбайт деп мен үмүт кылып атам да. Ошондо булар сиздин пикириңизде референдумга чейин гана иштешет, андан кийин кандай болот? Негизи мынандай, бул азыр конституциялык бул жерде кеңеш деген жаңы конституциянын долбоорун жазып бүттү деп атат, Аны парламентке берип, парламент мындайча айтканда бүгүн легитимдүүлүгү түгөнгөн парламент аркылуу кабыл алдырабыз деген сөз болуп атат да. Бул жагы мындайча айтканда бул аябай бир коллизияны жаратышы мүмкүн да. Себеби дегенде азыркы парламент өзү негизи мыйзамдык вакуум болуп калганда парламент кала берсин деп негизи дүйнө жүзүндө бардыгы эле айтып жүрөт да. Ал жерде мыйзамдык башаламан болбош үчүн жаңы парламент келгиче эски парламент иштеп турса болот дейт. Бирок ал парламент негизи мындай саясий чечимдерди кабыл алганга моралдыктагы аны мыйзамдыктагы укугу жок деп айтылат. Бирок социалдык экономикалык маселелерди караса болот да. Мисалы азыр ковид маселеси, экономикалык маселелер, кандайдыр бир социалдык чыңалуулар, жумушсуздук маселеси, кредит маселеси, ушуга окшогондорду карап турса болот. Бирок саясий өңүттөгү чечимдерди, тагдыр чечүүчү чечимдерди кабыл алганга мындай легитимдүү эмес да булчу. Ошон үчүн мен үмүт кылат элем, мына жергиликтүү шайлоо менен кошо дагы бир президенттик форманын дагы бир эки альтернативдик варианты сунушталат бизге депчи. Муновусу же моундай Франция моделинде болобу, же Америка моделинде болобу, же Кореядагыдай модель болобу депчи. Бирок Кореяда да биз билебиз, президент бир эле жолу башкарылат 5 жылданчы. Бир президент эки жолу өмүр бою мындай кайра келе албайт да. Эми ошого окшогон маселелер бар да. Ошого эгер азыр буну эски парламент менен өткөрүп жиберебиз деген болсо, мындайча айтканда бир эл болгон элди сыйлабастыктай болуп калат да. Элди эле сыйлабастыктай эмес, бул мыйзамды да сыйлабастыктай. Негизи мыйзам бул ким үчүн жазылат? Бул эл үчүн да, туурабы? Демек келип эле кайра ошол элдин батасын ала албай калгандай болуп калат да. Мындай кыргыздын жалпак тили менен айткандачы. Ал эл катышып, биз мына үнүбүздү бердик эле дегенде, эл саясатка биз катыштык дегенде батасын да берип, анан мындай мына президентке эми чындап эле мына толук ишендик, муну ишин кыла берсин дегендей болот эле да. Ошого буну эске алар деп мен үмүт кылам. Ошондо жаңы өкмөт азыркы референдумга чейин гана иштеп калабы? Кандай болуп калат бул жагы? Азыр мындай болуп атат да. Жергиликтүү шайлоолор апрелде болот деп атат, 11-inde. Негизи ошо менен кошо биз конституциянын долбоорун мисалы бир 2-3 вариантын референдумга дагы берип, эл аркылуу ошол акыркы вариантын мынау конституциянын долбоору өтсүн дей турган кылсак, мындай мыйзамдуу болмок да, легитимдүү болмок. Азыр булар ансы жок эле азыр өткөрүп жиберебиз деп атат да, эски парламент мененчи. Андай болгондо жаңы конституцияга ылайык анда дагы жаңы каралыш керек барыбырчы. Мен билгенден эми кийинки парламенттик шайлоо күзгө барып калышы мүмкүн деп атат да. Күзгө барып калышы мүмкүн деп атат. Же июнда, же ошону менен сентябрь же октябрга барат да.
балким ноябрга барабы. Ошондон кийин анан жаңы парламент арийне. Ошонун негизинде жаңы өкмөттүн курамын ошондо жаңы парламент мындай бекитип бериш керек болот да. Негизичи. Бул дагы убактылуу деп ойлойм, азыркысы делечи. Азыркы сунуштап атканычы. Эгер азыркы сунушталып аткан өкмөт убактылуу боло турган болсо, анда бул жаңы конституция кабыл алынгандан кийин балким ушул өкмөттү сунуштаса болбойт беле? Эски өкмөт ага чейин эле иштеп, анткени ары жакта аз эле убакыт калды да. Эми антса да болмок. Эски өкмөткө дагы мүмкүнчүлүк бериш керек беле иштегенге? Ооба, антса да болмок. Негизи эми азыр жаңы президент келди да, антын берди, инаугурацияда мындай президенттик кызматка киришти да. Ошого эми дүйнө жүзүндө мындай бар да, 100 күндүк сынак убакыт берилет деп коет. Негизи ал жаңы келген бийлик кудуреттүүбү, кудуреттүү эмеспи, башкара алабы, жокпу? Негизи 100 күндүк дараметин карап эл айта алат да, ишенип кетет же ишенбейт. Же чала жан экен дейт. Ошол жактан айтканда убакыттан уткузбайлы деп аткан аракети болсо керек деп мен өзүм мындай аңдап атам да. Ошон үчүн азыр батыраак жаңы структураны сунуштайлы депчи. Эми арийне бул жерде структурада жаңы өкмөттүн курамы, анын функционалдык милдеттери жөнүндө мисалы мен азырынча эч нерсе деп айта албайм да. Мындай иргелешүү болуп атканын эле угуп атам. Бирок эмне үчүн иргелешиш керек? Иргелешүү менен кошо айрым бутактар жоюлабы? Негизи ошол жерден жумушсуз калгандардын тагдыры кайра эмне болот? Андан кийин иргелешүүнүн максаты эмне деле дегенчи. Кандай функцияларды аткарат деген функционалдык анализ жөнүндө биз бирок азыр көпчүлүгү түшүнбөй аткан маселе ушул болот. Могу жерде мисалы революциячылдар аталган Тилек Токтогазиев, Элвира Сурабалдиева, Сыймык Жапкеевтерди жаңы өкмөттүн курамында орун жок болуп калганын кандай бааладыңыз? Туура деп ойлойсузбу? Эми мага койсо негизи, менин эсебим боюнча, менин анализим боюнча негизи бизде 39 мамлекеттик мекеме бар да. Ал жерде 16 министрлик статус болчу, калгандары ошо агентчилик, кызмат, фонд, комитет деп аталчу да. Ошол 39 болчу. Менин өзүм жеке анализимде бар, бүгүн деле программам даяр. Мен ал жерде ошол 39-дун 23-үн эле калтыргам да. Анан ошол жерде мисалы ушул күнгө чейин талаш болуп келген маселе бул айыл чарба министрлиги керекпи, керек эмеспи деген суроо болуп атат да, дагы делечи. Ал жерде 5000ден көп кызматкер бар экен. Анан бүгүн айыл чарба бүгүн толугу менен менчик болсо, жер менчик болсо, анан айыл чарба министрлиги ошо кармап отуруштун кереги барбы деген суроолор бар да. Ошол эле антикоррупциялык кызмат деген мисалы эмне үчүн Улуттук коопсуздук комитет эмне үчүн коррупция менен алек болот депчи. Бул негизи прокуратуранын жана ички иштер министрлигинин кызматы эмеспи деген да. Себеби улуттук коопсуздук кызмат бул чалгын менен бул жерде интеллектуалдар мисалы Америкадагыдай мындай чалгын иштери менен интеллектуалдык аналитика менен алек болуш керек деген дагы мындай коомчулукта сөздөр бар да. Андай болсо, андай эмне үчүн АКС керек, анан Финполиция өзү керекпи деген суроолор бар. Себеби дегенде бир эле маселени кээде прокуратурага караган учур бар, ошо улуттук коопсуздук комитети, анан ички иштер министрлиги эмне иш кылат анда дегенчи, ошондой сыяктуу суроолор турат да азырчы дагы делечи. Анан ошол эле учурда мисалы маданият министрлиги керекпи деген да суроолор бар да. Анан кээ суроолор бар. Мисалы маданият министрлиги бүгүн не иш кылып атат дегенчи. Ушул министрлер кыскарып атпайбы, министрлик кызматтары? Негизи ушул бул өзгөрүүлөр эмнеге негизделгенин байкадыңыз сиз? Мен азыр чынын айтайын, бийликтен айтылып атат, 49 экен депчи. Бирок каяктан 49 чыкты мен билбей турам. Мен өзүм айттым 39. Менин эсебим боюнча 39 болчу да. Былтыркы анализим боюнча. Былтыркы анализимде 39 эле. Анан ошол жерде азыр мындай
иргелешүү болуп атат деген мындай таасир калып атат да. Бири-бирине кошуп атат депчи. Агентчиликтер ликвидация болуп кетпестен жөн эле мындайча айтканда менин чатырым чоң болсо, менин үйүмө киргизип атышат бардыгынчы. Менин короом чоңураак кылып элечи. Менин короом эле кеңейтип атат. Бирок бул жөн эле иргелешүү максатпы деп атам да. Мисалы айталым, о жерде 40 квадрат метр жер болсо, буну мурда 39-га бөлүп жүрүп келген болсок, бүгүн ошону эле кайра ошол 40 квадрат эле метр калып атат, бирок болгону эле мурда 39-га бөлүнбөй, бул эми 16-га бөлүнүп калгандай болуп атат да. Мындайча айтканда, жандагыларын кошуп коюп аткандай болуп атат. Бүгүнкү жашоосуна таасир этип аткан, бардыгыбызды кыжаалат кылып аткан эки чоң маселе бар да. Бул биринчиси бул жумушсуздук, экинчиси бул коррупция. Коррупция бул ууручулук деген сөз да, мындайча айтканда. Ушул эки маселени чечиш үчүн ушул структуралар биригип атабы же жөн эле мындай структура үчүн структура реструктуризация болуп атабы деген суроолор бар да, мисалычы. Ушуну биз бийлик тарабынан, бийликтин аналитиктеринен, макул эми алар өздөрү азыр бийликке келди, элге түшүндүргөн мындай бир сунушун уга элекмин да, мен чын айтайынчы. Балким бир жерге чыккандыр, бирок ал мага жете элек, мисалы. Мен ушул кыскартылып атканы сиздин пикириңизде туура элеби? Мунун артынан жумушсуздук күч албайбы? Мен азыр айта албайм, бул кыскарып атабы же жөн эле чоңоюп атабы депчи. Кыскаруу деп биз айта алабыз, азыр айттым. 40 квадрат метр болсо, анын 14 квадрат метрин алып кетип калсак, ал жерде 26 квадрат метр калса кыскардык деп айтабыз да. Биз ошо 40 квадрат метрди мурда ичинде 39 бөлмө болсо, алардын эле чек арасы чоңоюп аткандай болуп атат да азырчы, кыскарбай элечи. Бул маселе турат. Эми арине, мисалы, ошол эле Грузияны алалы. Грузияда мисалы көп текшерүүчү органдар кыскарганда, жумушсуздардын отряды түзүлөт сөзсүзчү. Бул негизи реформа, бул орусча айтканда неблагодарное дело да. Көп адамга жаман көрүнөсүң. Көп адам жумушсуз калат. Көп адам мурдагы коррупциялык өзүнүн жиликтеринен кур калат да. Анан булар каршы чыгат негизи. Бирок буну бат кылып жиберсе эгер, 100 күндүн ичинде эгер азыр Садыр мырза өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп, өзүнүн чечкиндүү күчтүү командасын кеңешчилери менен кылып жиберсе, азыр эл бардыгы ишенип турган учурда ишке ашып кетет. Бул жакшы болот, эгер чындап эле кыскаруу болсочу. Сектор канчалык кыскарса, коррупциянын азайышына мүмкүнчүлүк болот да, сөзсүз. Ушу кыскартуулар менен өкмөттүн иши оптималдаштырылабы? Ушуну менен оптималдаштыруу десе болот. Бул эми бул биринчи эле тепкич да, мисалы биздин мамлекеттик сектор бүгүн 4 тепкичтен туруп атат. Бул министрликтер, экинчи обул администрация, анан райондук администрация, анан айылдык өкмөт. Арине шаарлар да бар. Мындайча айтканда, копол айтканда 4 тепкичтен туруп атат. Азыр ушул жогорку 4-түнчү этаж кабаттагы эң жогорку структураны мындай иргелештирип атканын байкап атабыз. Кыскартып атканын мен уга элекмин. Иргелешип атат. Түшүнүп атасыз да? Ошондо бюджеттик акчалар үнөмдөлбөй калабы же кандай болот? Ошону биз азыр толук уга элекпиз да. Ушул кыскартуудан кыскартуу болуп атабы же иргелешүү болуп атабы? Иргелешүү болсо, анда үнөм болбойт. Болгону сиз мурда мисалы айталы, сиз мурда Маданият министрлигинде иштеп жүргөн болсоңуз, бүгүн сиз кала бересиз. Болгону бүгүн жаштар жана туризм деген министрликке кирип калган болосуз да, атыңыз эле өзгөрүп калган болот. Кыскаруу деп мына жерде 8 киши иштеп атса, ошонун 4-өө кетет деген сөз. Жумушсуз калат деген сөз. Силер 4-өңөр жөн эле иш кылбай эле жүрөсүңөр, жөн эле кагаз ташып. Муну 4-өө эле жетет экен деп 4-өө кетсе, анан биз кыскарды деп айтабыз. Болгону сиз мурда Маданият министрлигине баш ийип жүргөн болсоңуз, бүгүн агентчилик эмес, бүгүн министрликтин ичиндеги департаментке кирип калдык,
атыбыз өзгөрдү деп эле калышыңыз мүмкүн, ордуңузда калсаңыз анда сиз иргелешүүсүз. Ошон үчүн бүгүн мен билбейм, азыр иргелешүү болуп атабы же кыскаруу болуп атабы, мындай аналитикалык түшүндүрмөнү уга элекпиз бизчи. Премьер-министрдин азыркы сунушталып аткан жигиттин оозунан да уккан жокпуз. Буну мисалы бийликтин прессасынан да мындай аналитикалык бир расмий нерсени уга элекпиз да, азыр моундай болгону таат депчи. Бул ушул иргелешүү дейбизби же кыскаруу дейбизби, бул коррупцияны кыскартууга кандай тиешеси бар? Бул кантип коррупцияны кыскартууга алып келет? Жана ошол өлкөдөгү жумушсуздук маселесин чечүүгө кандай салымын кошот? Деген сыяктуу мындай түшүндүрмөлөрү керек да бизгечи. Бул ошон үчүн функционалдык анализи, бул ошон үчүн башында айтып аткан максат. Ошол максатка жетиш үчүн бизге ушундай структура керек деген нерсе болуш керек да. Ошол структурада мынча эле киши иштесе, ошо милдеттерин аткарганга жетишет экен деген биз алгылыктуу аналитикалык түшүндүрмөнү, эми буну элдин баарына түшүндүрбөй эле койсун, бирок эл ошонун тажрыйбасы, ошонун натыйжасын кантип сезиш керек? Ошолор тууралуу мындай ынандыруучу түшүндүрмө керек да. Эгер кыскартылса, эмнеси менен жакшы, бул ушундай бир түшүнүктөр керек экен да. Кыскартуу дегенде ошол айталы, мисалы айыл чарба министрлигин эмне үчүн кыскартышыбыз керек деп айтып атат, Көп айтып атат, ал жерде 5000 канча киши бар депчи. Негизи айыл чарбанын өзүндө структурасында менде азыр так неме жок, статистика канча киши иштеп атканынчы. Бул айыл чарбасы болгону ал жерде баягы сууга да кандай мындай деген бир нече астындагы подразделениялар бар да башкарган. Ошол кызматкерлер көбүнчө баягы суугаттагылар көбүнчө көп кызматээлейт да. Ошон үчүн айыл чарбасынын структурасы чоң сезилет негизичи. Ошого буну демек биз айыл чарба министрлиги деп эле же ошол айталы Грузиядагыдай кылып эле баягы мисалы инфраструктура министрлиги деп бирөөнү атай турган болсок, ошонун ичине ошол транспортту, айыл чарбаны бардыгын эле кошуп, мисалы ошо инфраструктуралык маселелерди чече турган бир департамент кылып койсо болот да, ал жерде көп эле кишилерди жумуштан мисалы кетире тургандай кылыпчы. Ошол эле нерсе Маданият министрлиги деп дагычы. Мисалы азыр социалдык өнүктүрүү министрлигинин, саламаттык сактоо министрлигине кошуп атат. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Азыркы коронавирус күчөп турган учурда эки министрликти кошкон туура эле болобу? Социалдык менен саламаттык сактоо. Эми бул жерде экөөнү бириктирип койгондо негизи мындай маселе деле оңуна деле тетирисине деле кетпеши мүмкүн да. Болгону биз айтып атабыз, ал жерде кимдер иштейт дагы маанилүү. Анан алардын милдети эмнеде жатат, функциясы эмнеде жатат деген да. Бул ошол иргелешүүдөн биз мурдагыдай эле паспорт алганда жүдөп кыйнала беребизби? Бир жерге кол койдуруш үчүн, бир документти жасатыш үчүн чуркап жүрө беребизби? Же бат эле мындай телефондон эле өзүңүн баракчаң болуп персоналдык. Ал жерде арызды жөнөтүп, акчасын 50 сомдон төлөп, же карточкаң менен. Анан койсоң сага 14 күндөн кийин SMS келип, ошол паспортуңуз даяр болуп калды дей тургандай жашоо жеңилдесе макул. Анан андай болбой тетирисинен кайра тигини алып кел, моуну алып кел дей турган маселе көбөйсө, мисалы бул проблема да. Сейтек мырза, акыркы суроом болсун, ушул өкмөттүн жаңы президенттин алдында кайсы маселелер биринчи кезекте чечилиши керек деп ойлойсуз? Эми азыр Садыр мырза азыр өзүнүн мүнөзүн көрсөтүш керек. Өзүнүн мүнөзүн көрсөтүп, дагы эле премьер-министрге шылтап коюп отуруп алса, Садыр мырзага ар өткөн күн ага каршы иштей баштайт. Аброю кайра түшүп, кайра мурдагыдай эле турбайбы деп мындай болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр бул киши өзү негизинен
колго алып, анан тегерегине мындай профессионал балдарды, ушу мындай реформаларды түшүнгөн, мындай чындап эле илимге таянып жүргөн ушундай балдарды кеңешчиге өзү алыш керек да, тегерегине. Анан ошолор менен маслихаттешип, бат-бат иштеш керек болот. Азыр мүнөз керек. Азыр в принципе азыр биз баарыбыз эле билип калдык да, негизи эмне кылыш керек экенин, эмне проблема экенин баарыбыз эле билип калдык. Азыр маселе ошол эркти көрсөтүп кылыш калды да азырчы. Ошону эрк көрсөтүп кылыш калды. Ошол мамлекеттик секторду кыскартыш керек, облустарды жоюш керек, обл администрацияларды кереги жок бүгүн. Аймактарды иргелештирип, жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун ролун күчөтүп түшүбүз керек да. Мисалы, мындай проблема болуп атпайбы? Аймактагылар баары эле Садыр мырза, менин маселемди чечип бериңизчи деп эле кайрылат да барды. Кече мына бир көлдө бир жаш бала да жүрбөйбү азыр? Канча бир мектепте окуган 7 жашарбы, 8 жашар бала. Мектеп маселесин чечип. Мына 2 кабат мектеп салып бере коюңузчу деп бардыгы президентке кайрылып атат. Бул эмне жөнүндөгү сөз болуп атат? Бул бийликтин бардыгы борборлошуп, бардык маселе Бишкектен чечилет. Бардык маселе президентке такалат дегенден түшүнүп атат. Биз өзүн өзү башкаруу деген ошон үчүн аймактар өзүнүн маселесин өзү чечкендей болуп, ошон үчүн аймактар өзүнүн жетекчилерин, лидерлерин өзү шайлаш керек. Айыл өкмөттөрдү түз шайлоо менен. Мэрди, Бишкектин мэрин эл өзү шайлаш керек. Оштун мэрин эл өзү шайлаш керек. Жалал Абадтыкын өзү шайлаш керек. Ошол сыяктуу мындай бардыгын централдаштырбай, децентрализация керек. Бул мына азыр элементардык маселе, мына жаш баланын мисалы. Садыр мырза, бизге 2 кабат мектеп куруп салып бериңизчи, мына анан сиздин аброюңуз өсөт деп атат. Сизди сыйлап калат эле деп атат. Бул эмне жөнүндө кабар? Бул бардык бийлик мына бир кишинин колунда, бардыгы борбордо ак үйгө топтолуп калган дегенден кабар берип атат. Эгер карабайсызбы, азыр бардык жерде эле кече Садыр мырзага берген суроолорун деле анализ кылып карабайсыңарбы? Бардыгы эле мен мына маселеми чечип коюңузчу, Бүгүн мына мага дагы Facebook'тан күнүгө кат алам. Мен ай сайын жүздөгөн кишилерден кат алам. Жумуш маселесин чечип бериңизчи. Мына жерге жумушка кирейин деп жүрдүм эле. Же болбосо мен кандай жумуш болсо деле мейли иштей берет элем. Инглисче билем, же болбосо менин машинем бар. Мына фирмага деле иштей берет элем деп мындай жумуш маселесин эле ойлонуп жүргөн адамдар мисалы. Бул маселени чечүүнүн жолун ойлош керек. Демек бүгүн чакан жана орто бизнести бүгүн жумуш түзө тургандар бизнесте негизи. Ишкерлер жумуш түзөт. Өкмөт жумуш түзө албайт өзү. Мамлекет эч нерсени башкара албайт. Мамлекеттин иши ал ошолордон салыкты топтоп, аларды коруп берүү. Анан минималдык медициналык ошо кепилдик берүү. Ооруп калганда адрестик бат жардам берүү. Ошого бизнес чөйрө менен бат арада жолугушуу кылып, аларга инвесторлор бул жака келе тургандай кылып, мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошон үчүн азыр баягы тыюу, тигини кылса болбойт, запрет, запрещается деген мыйзам чектөөлөрдүн бардыгын максималдуу бир токтом менен жок кылып салса болот да мисалы. Ошого окшогон радикалдуу кадамдарга барбаса, ошон үчүн doing business деген мындай конкреттүү тапшырма коюш керек. Мына биз 1 жылдын ичинде азыр doing business'тин жок дегенде дүйнөдөгү менмин деген 20 өлкөнүн 19-ордуна көтөрүлүшүбүз керек деген мындай амбицияларды коюш керек бүгүнчү. Doing business'ке эми 10го кирсе эң сонун, 15ке кирсе дагы. Бирок жок дегенде 19 алалы дегенчи. Бирок бүгүн биз канчада экенибизди билбейм, бирок мен билгенден азыр 40тан нарыбыз да. Бул деген нерсе мына анан чет элдик инвесторлорго мындай бул биринчи визит карта болот да. Могу өлкөдө бизнес кылганга жагымдуу шарт бар экен, мына doing business'те 15-орунда экен. Деген нерсе бул Сингапур, Гонконгко окшогон идеалдуу шарттар бар экен деп, мисалы, бизнесмен биринчи серьезный бизнесмен ошону карайт. Бул жерде сот системасы жакшы иштейт экен деп, ошон үчүн сот реформасын батыраак
болуш керек. А эгер жок, менин визиткам проблема болсо мага чал, мен лично өзүм сени коруйм дейсең, тетирисинен ишкер коркот. Бул өлкөдө мыйзам иштебейт экен. Демек, жетекчилик менен гана жакшы мамиледе болуш керек экен дегенде, мындай серьезный ишкер ал жерге барбайт, мисалы. Бул жерде сот иштейт экен, бул жерде адилеттүүлүк бар экен деп, мамлекеттин гарантиясы бар экен деген нерсени билгендей болуш керек да. Ошого Садыр мырза азыр эркин көрсөтүш керек, ыкчам энергиясын көрсөтүш керек. Азыр ушул эле калды, эми калганын биз баарыбыз эле билип атабыз азырчы эмне проблема экенин. Сейтек байке, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге, Сейтек мырза. Ушуну менен биздин сереп берүү соңуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар.